Assalamu алейкум, кадырлуу калайык. Назарыңыздарда Сейтек. Бүгүн 4-чү көрсөтүүнү сиздерге айтып бермекчимин. Алгач кептин башында 1-2 ооз сөз айтуудан баштайын, анан көрсөтүүнү улантабыз. Мына буйруса 2 жыл бою сиздерге алгач Сагынбай Орозбаков атабыздын вариантында, Саякбай атабыздын вариантында айтылган Манас эпосун мен сиздерге колумдан келишинче толук айтып бергенге аракет кылдым. Анын барысы Шайырбек Абдрахман YouTube каналында турат туугандар. Андан кийин Саякбай Каралаев атабыздын вариантында жаздырылып алынган Семетей эпосун айтып бердим. Эми мына Кудай буйруса топ манасчыларыбыздын, манасчы аталарыбыздын вариантынан мындай кошуп чыгарылган кошмо манас. Бул 1958 жылкы чыккан китеп. Мына ушундан сиздерге Сейтекти айтып берип жатам. Эми сиздерден өтүнүч туугандар. Мына ушунча эмгек, ушунча мээнетти мүмкүн болсо бөлүшүп койсоңуздар. Таркатып бөлүшүп, ушул Шайырбек Абдрахман YouTube каналына катталып алсаңыздар. Азыр YouTube каналдын 10 миңге жакын катталуучусу бар. Барыңыздардан дагы бир жолу өтүнөм туугандар, көрсөтүүнү бөлүшүп коюңуздар. Эмесе кеттик көрсөтүүнү улайлы. Ошентип Сейтек менен Гүлчоро жолугушуп көрүшүп, тиги Багдадтан Карадөбө Момунжан Аяш атабызды алып келип, ал Момунжан жанагы Гүлчоронун оң далысынын өткөндө кемиги деп айттым эле туугандар. Кийин дагы тактасам көрсө чемирчек экен. Оң далынын түйүндө, далынын түйүндө чемирчек болот эмеспи? Ошону жанчып салат экен да, кол иштегис болуп калат экен кээ бир учурларда. А кээ бир учурларда кесип алып таштайт экен дагы, анан кол иштебей, манжалары иштебей, кылыч кармаганга, баягы найза кармаганга, айбалта чапканга кароосу келбей калат экен да. Мына ушинтип оң далысынын түйүндөгү чемирчегин кыркып ыргытып, анан кийин жылкычыларына кул кылып берип койгон эле. Ошентип анан Момунжан Гүлчорону кадимкидей өзүнө келтирди дейт. Гүлчоро баатырдыгы ашкан, абдан балбандыгы да бар. Мына мындай сөзгө да чечен, төгөрөгү төп келген мына мындай жигит болчу да. Анан жанагынтип далысынын чемирчегин алып салгандан кийин кечирин деп коет экен да. Ошол жерде кечир деп айтат экен. Мына ошол чемирчекти алып салгандан анан таптакыр арыктап, куурап өткөн көрсөтүүдө да айткам, тамак бербей, эт жесе томугун берет. Мына мынтип шылдыңдап, баса калып жылкычыларын айдап келип, жанагы жылкычынын башы карабул тепкиле уруп, мына мындай кордук көрсөтүп аткан. Кийин анан жанагынтип Сейтек келип, жылкычынын башы карабулду кылычы менен шылачап, бир жаңсыл кылып, андан кийин анан жылкычылардын баарысын уюштуруп, тетигил Гүлчорого жакшы үй тигип, өргө тигип берип туруп, анан ошол жерде багуусун келиштирди. Тетиги жактан Момунжан келип, мына мынтип оңдоду. Анан эми булар атайын олтуруп сүйлөшүштү, кеңешишти. Тетигил башында барып кыязды чабалы, андан кийин таласка кайтып баралы дешкен болчу. Бул учурда Айчүрөк тетигил кыяздын айылында. Айчүрөк кыязга абдан шумданып, кууланып, ушинтип жойпуланып келип алып туруп кыязды мактап атат. Ай кыяз дейт да, анын бир билгени бар туугандар. Мына мындай сөздү айтып атат. Баатырымсың, шеримсиң, боз дөбөдөй даңкайган, белекениң дагы чын деп. Тимеле эми Айчүрөк ушунчалык сулуу, ушунчалык мындай бир акылдуу, эстүү, мына ушундай аял болгон экен туугандар. Анын баарысын азыр алдыда окуп берем. Эрекениң дагы чын, бол жолу жок көй кашка дейт. Баатыр болсоң, шер болсоң, берен кыяз сен болсоң, айтканым мындай билип ал, көк жал кыяз тилимди ал деп жанына келип эркелеп, кымыздын тундурмасынан тартылган шараптан куюп берип, кымыздан алган соң тети кыяз алагүү болуп эргип турган учурда аны Айчүрөк айтып атат да. Жанагы тилимди ал дейт. Эрекениң чын болсо деген сөзгө көнүңүз баатыр. Биз өңдөнгөн мискинге дейт, биз өңдөнгөн баягы тети жактан айдалып тентип келген немеге дейт да. Каным сураганын бериңиз. Өзөндөн аккан булагың, жанагы турган жаш Сейтек сенин балаң дейт да. Сенин өзүңөн тууган чунагың,
найзаға таққан желегің, алдейлеп тұрған белегің, бозала туйғын болпоның, боз қаршыға чолпоның, кечігіп жүріп көргөнің, алдейлеген ермегің. Есеби түмен жылқыға, барып көріп келуге, балаң малға кеткені, бір далай күндер өтіп тұр. Өзөндөн аққан бұлақты, барып алып келелі, өлгөнді көрген чунақты. Деп мына ментип тураттағанан, ой, егер ушул сөзім ұқсаңыз дейді. Үртүктөп баққан тоотуратты беріңіз, деп қиястың жанына ар өтіп қылақтап, бер өтіп қылақтап, қиястың ең жақшы көрген, соғышқа минген, жоғы минген тоотуру деген күлігі бар екен, мына ошонысын сұрап атат. Толуктап тондон кийейин, қатында болсам қайранбаш, тоотуру берчи минейин. Оодогу жылдыздай бол жош болуп берейин, чалгынды бирге чалышып, куугунду бирге куушуп жолдош болуп берейин. Бууданын бергин минейин, кайгулга кеткен уулуңдун кайда экенин билейин. Жер кашатын чалбайын, тоотуру берсең өзүмө 7 күндөн калбайын дейт. Берчи мен барып сейтек бир жакты көстөп кетти. 7 күндө кел дедиң эле, убакыт да өтүп кетти. 7 күндөн ашып кетти. Бу бала кайда жүрөт? Тооторуну берсең, мен минип алып ушул жердин баарын кыдырып таап келбесем болбой калды. Дейт да. Анан дейт, эгер мунугу тооторуну бербесең, мен аны издеп барбасам, ысы кабалат күйбөйбү, суу кабалат тоңбойбу. Көзгө басар баласын көрүп бакпай койду деп, ар ким шылдың кылбайбы дейт да. Өмүрүндө чүрөктөн мындай жакшы сөз укпаган. Жакшы мамиле көрбөгөн. Ал турмак чүрөк бир жылмайып койбогон кыяс, жанагындай чүрөктүн ысык мамилесинен, жанагындай жакшы сөзүнөн эреркеп, тимеле эргип, балкып калды дейт. Анын үстүнө жана кымыздан улам алып келип, кымыздын тундурмасынан тартылган шарап деп жазылат экен. Мына ошону 4 жол алып келди эле дейт. Уда 4 кесени ичип ийди дейт. Мына минтип чечекей чеч болуп, тимеле маңдайы жарыла күлүп, чүрөктүн өзү дагы чүрөктүгү эмес, сулуулугу бир башка туугандар. Мына ошону карап, эңгидең болуп турганда анан чүрөк жана тооторуну бер десе, бул байкуш томсура түштү дейт. Эй! Деп чоочуп кетти дейт. Чүрөк, кантесиң? Эркелерейиң табылбайт, антесиң да минтесиң. Деп жаман болуп чыкты дейт. Аты катын ургачы атка минсе болобу. Катын тулпар мингенде башын жебей оңоу. Кандын зайыбы талпылдап тулпарга минген болобу айнанай. Катын деген адамдын, ой, казан менен иши бар. Кан тулпар минем деп, сенин кай жактан алган күчүң бар? Ой, ургачы деген казына үйү менен иши бар. Ок өтпөс тонуң бергин деп, кай жактан алган күчүң бар? Деп мына минтип жооп берди дейт. Анда чүрөк тетик кыястын жанына келип, кылыгынан жанбай, жайдарлыгынан жазбай, бирок кыяска бираз муздагыраак сөздү айтып минтип турат туугандар. Мыктуусуңган эр кыяс, сени шерекениң билинди. Чыңдап койгон темирдей ба, чыңап койгон темирдей. Сенин көк экениң билинди. Аяламдың арбайтып, алгандыгың билинди. Пендеден жеке жаралып сенин калгандыгың билинди. Көңүл чөгөт, убай бар. Ай, күрсүлдөгөн ит кыяс, чоңдугуңа кудай бар. Оңбогон кыяс оңбой кал. Оюмду бердим оңбойсуң. Ойлочу кыяс бу сөздү. Сен бузугуңду койбойсуң. Деп таарынымыш болуп атат. Көңүлүм бердим оңбойсуң. Качанда болсо сен кыяс арамдыгын койбойсуң. Койбосоң кыяс койбогун. Өзөндүү жайга кономун, өлбөсөм сендик боломун. Токтой тур кыяс кан түрөм, боюмду салсам болбойсуң. Ар убактан бир убак сен арамдыгын койбойсуң. Эрең кыяс деп жүрсөм, эселек кыяс экенсиң, баатыр кыяс сен десем, арам кыяс экенсиң. Ой, көз ачык кыяс деп жүрсөм, сен сараң кыяс экенсиң. Көөдөнү жок көмүлгүр, сен кокуй кыяс экенсиң. Ат сурасам сен кыяс, менин кадырымды билбедиң. Ардактуу атым тулпар деп, түш жарым күчүн бербедиң дейтем. Жарым күнгө шу тулпарыңдын күчүн берсең болот эле да деген сөз. Бербесең бербе атыңды. Арданып жанып күйөйүн. Бир тайына тең болбой, кантип тирүү жүрөйүн. Деп ары карап таарынымыш болуп, бултуңдап,
мына мындай кепти айтып турат. Анан кыяс бул чүрөктүн сырын билет, анын ушунчалык баягы акылдуу, эстүү аял экенин да билет. Анан өзү анын үстүнө бир аз коркот. Анткени чүрөк аккуу кебин кийип, дуа көйлүгү бар, аны билесиздер. Далай жерге барып жетип, кандай эрге тийип алат бул? Мен ушинтип мунун көңүлүн калтырып койсом, эмнелерди гана кылат бул? Кандай гана чуу салат? Деп аябай ойлонуп бир чети толгонуп кетти дейт. Анан кайра өзүнө келе калып, каткырып күлүп, сынап кеп салсам сурданып чүрөк болбойсуң. Минтсең чүрөк оңбойсуң. Ар качандан бир качан кайратыңды койбойсуң. Кантип тулпар аяйын? Эсепсиз тулпар тоотору катын минбес мал эле, кайыптыгы бар эле, касиеттүү мал эле, айгыр жүрүү ат болгон, эчен жакын сөөк тамыр тоотору үчүн жат болгон. Эч кимге бербей, ушул жакындарыма далай мыктылар сурагандан бербедим эле. Мейли, сага берейин. Бир барып минсең минип, тетиги баланы көстөсөң көстөп кел. Элдин дагы кеп сөзүнө калбайлы демиш болуп. Баягы тоотор атты чүрөккө беришин берип алып, барбаңдап, дардаңдап алып, бирок кыястын ичи уйгу туйгу болуп кетти дейт. Аябай айттым эле, далай санаага түштү дейт. Анын үстүнө тоотор ат экөө абдан жакын, муну эч кимге бербеген, кыястан башка киши минбеген. Тоотор атын кадимкидей түшүнөт дейт да. Ошондо тоотор атына тил бүттү дейт туугандар. Эми кыястын ичинде ушундай уйгу туйгу оюнда аралашып атынан аты менен сүйлөшкөндөй болду окшойт. Эпоста тил бүттү деп айтат. Силерге окуп берейин. Тоотор ат ошондой эмне деп атат. Баатыр кыяс сен элең, тоотору тулпар мен элем. Биттейде бириктик, бармактайда баш коштук. Кенедей күндө кезиктик, ойноо бала сен болуп, ооз жарматай мен болуп, мен казанат ат болуп, сураган киши жат болуп, канаттуу тулпар мен болдум, жет өзөн сууда жедигер баатыр сен болдуң. Ушу бүгүн сен кыяс, кара жер менен тең болдуң. Жака салтын бадана, кагып силкип кийбейсиң, белгилүү күлүк тоотор ат. Эми оңбогон кыяс минбейсиң. Кара кыяк эсен бол, катын алдаткан кайран кыяс эсен бол, дебейди дейт. Мына ушундай сөздөр баягы кыястын кулагына жаңырып кетти дейт. Кайра атына кылчайып, барып айчүрөктөн кайра алып кое албайт. Эркек да, берди да. Ал дагы бир улуунун баатыры да туугандар. Ошентип анан жет өзөндөн баягы айчүрөк тоотор атты минип алып турган тетиги эл барбастын талаасына сейтекти көздөй жөнөдү дейт. Баратканда тоотор ат муну ала качып кетти дейт. Тим эле ой катуу кетти. Ошентип анан баягы тоотору азоолонуп кайкалактап дээ баш бербейт. Ала качып баратат. Айчүрөк жеңең жини келип баягы камчы менен как маңдайга бир турду дагы дуасынан бирди окуганда тетигил тоотору койго жетпес жөнөкөй ат болуп калды. Ортодо бир түнөп, андан экинчи күн дегенде айчүрөк тетиги эл барбастын талаасына жетип барды. Ал жерде Аяш ата Момунжан менен көрүштү. Карадөө ошол жерде Гүлчоро менен көрүштү. Гүлчоронун баягы ооруган жери айыгып, сакайып калган. Сейтек ошол жерде. Булар ошол жерде сүйлөшүп, ошол жерде кезигишип, жолугуп туруп турушсун. Мен кайра кыяска келейин туугандар. Кыяс болсо баягы түмөн түйшүк ойлорго батып түндө жаман уктады. Түшүндө абдан кызык түш көрдү дейт. Ой, түшүмдө кайып күлүк тоотор ат. Күлүгү толук ашсын деп күрүштөн күрмөк жем берген, кулам менен куушкан, кулунунда бириккен, кенедейде кезигип бармактайда баш кошкон, башкача тулпар тоотор ат. Эми жанына бүт аксакал, көксакал, кеңешчилерин, анын ичинде жаштары бар, аксакалы бар, бүт барын чогултуп алып анан кийин айтып берип атат, ушул түшүмү жooругулачы, бул эмне болуучу дейт. Ошол тоотору дейт, куйрук жагы кесилип, куп мүшкүлгө кезигип, колго түшүп кетиптир. Жал куйругу такыр жок, түргө келип калыптыр. Тулпарлыктан айрылган күнгө келип калыптыр. Мына мындай жаман түш көрдүм дейт. Аргын кыргыз аралаш отун жүктөп алыптыр дейт тетиги тооторуга. Кырчаңгы жонун чалыптыр, кызыктуу тулпар тоотор ат ботом кырсык чалып алыптыр. Койго жетпес бир эшек чобур болуп калыптыр. Бул эмне болуучу? Касиеттүү калк элең, калың кара жедигер бу түшүмдү жооручу. Жана айтам иш кыйын, алты жагоо акшум кар боосун жибек тытыптыр, пө десем конбой колума айды көздөй сызыптыр. Ал эмне болуучу?
Ал түшімді жоручу. Қолымда болот қалқаным мейіне дат чырмап жетіптір, талқаланып мынчасы тақыр қирап кетіптір. Бұл емне олучу? Мұны ойланып жедігер, бұл түшім қандай жоручу. Үстімде қымбат көк күпе, оғытпай тұрған бек күпе бая зоотын айтып. Тавылғы жақса чоғытпес, очоғыратса оғытпес, қармағанда қол өтпес, қағышқа киер қол жетпес, жақасы чиріп күйіптір. Ат өрттен көрдің тұқымы сейтек киіп жүріптір. Сұңған жерден қан шыққан, сұмсайғанда чаң шыққан, болоттон қылған сыр найзам. Болоттығы білінген, тура сайып мұштаса, түпкүч болу иілген, қолымдағы сыр найза 80 қирап сыныптыр, ошентіп құдай ұрыптыр. Қияз мүнтіп түшін айтса, жанындағы ақсақал көксақалдары жору шалбай қойды. Бір четі қияздың сырын білет. Жаштар болса тигінден ары қачып жүреді. Ошентіп түш жорылбай қалды. Мұндай болғандан кейін қияз қылгүрөң деген атын мініп, үстіне ақ олпоғын киіп алуынан, тоғыторының артынан ай жүректі істеп, бұл дағы жөнеді теті ел барбасының таласына. Ел барбасының таласына ем жай жарағын бүт қамданып алып барған, қолында найзасы, ай балтасы белінде, қылычы болса қынында мұны шынтіп, алдындағы теті қылгүрөң атты мініп алуынан, ел барбасының таласына жетіп барса, те алыстан тіктесе далай-далай қып қызыл болған таңғақтар, кербендің төлері, мұны шындай ел барбасының таласы тімелі кишіге толып қалыптыр дейді. Ат, чиркин, ай жүрек менімче біреуменен болышып, башқа біреуге тием деп, тоғыторыны менден алдап сұрап алып, анан ұшы жаққа келген оқшайды деп, жаман ойланып, найзасын көтеріп, елдер тұрған тарапты көстей чап жөнеді дейді. Ал ойлаған жоқ, тетіге Гүлчоро астыман шығат деп. Қараса, астынан ойдалоқтату ат мініп Гүлчоро шықты. Гүлчоро шығып, тетігіл қиязға түр көрсетіп тұрып қалды дейді. Гүлчороны танып, қияз баштады дейді. Балитоз арғандай сөзменен сөйлеп, сөгіп, құлсың еле құлсың деп, анан найзасын шырқыратып сұнып келет атасына. Емі Гүлчоро тетігіл қияз қоқшоғының далайын көрген. Ан үстіне жанағы алдындағы қияздың минген қылгүрөң деген аты илгері Қырғызстан айдалып келген аты екен. Гүлчороны көргенделе жытынан танып, алдына барып тық тоқтап бұрыла берді дейді. Қияз ұшып кетті, ангелдер атқан ойдан түшті. Атыға açып, өз анан кейін тетігіл сейтек айланайын балам еле балам, тетігі тоғыторын алып кел деп қиқырып жөнеді. Бұл ұчурдан ана ай жүрек тетігі тоғыторының жанына жетіп барды дағы. Қадимки жанында жүрген ақ тинтесін тоғыторының кекіртегіне малы алып бая малды сойып салды дейді. Емне қылар айласын таппай айбалтасын алып таянып тұрып қалды дейді. Ошанда Гүлчоро аттан түшіп, екеуі айбалтаменен чауышып, айбалталар түгөнгенде қылычменен чауышып, мына минту олтырып қылыч сынғанда анан кейін күрөшіп, мына мындай қату қармаш болды дейді. Мына шондан Гүлчоро қиясты көтеріп тұрып жер күріп, мұны сонда бөлек бой ұста жасаған дейді, қадимки ақ тинтені суырып шығуанан кейін қи сүйеуге салды дейді. Қияс қырқырап атады қиқыра албай. Мұны шентуанан жаны шығып кетті дейді. Гүлчороның ташты бұздым көч алдым, қас дұшмандан өч алдым. Азыр өлсем арман жоқ, кенеде арман қалған жоқ. Кегім қалбай жазылды, умачтай көзім açılды, күйіттім бары басылды деп тұрып кете берді дейді. Ошентип, бұлар анан тетігі қиястың жедігер еліне барып, Қарадөні ошол жедігер еліне қан шайлашып, ем Қарадөні айта тұрған болсақ, Қарадөте Манастың учурунда Чегебай деген бар эле илгери. Манас экөө 40 жылтенге жолукканда үңкүргө чогуу кирип кетишкен. Ошол Чегебайдын аты Кутуби болгон. Кутубийдин баласы ушул Карадөө экен туугандар. Ошол анан жанагы азыр айткандай жедигер элине хан болуп шайланды. Анан эми булар баарысы биригип, кеңешип алышып, таласты көсtöй чыкмак болуп турушат туугандар. Калганын кийин көрсөтүүдө айтып берем. Кийинкиде жолугушканча аман болуңуздар.